Бүгүнкү видеону көрөрдөн мурун жер шарындагы эң суук борбор кайсы деп ойлонуп көрдүңөр беле? Балким араңарда буга чейин да билгендер бардыр. Бирок ага карабай кененирээк жана кызыктуураак түрдө дүйнөдөгү эң суук делинген Монголиянын борбору Улан-Батор тууралуу сөз кылалы. Эмнеге Москва же эмнеге Канаданын борбору Оттава эмес, же Астанадагы эмес деген суроолор болсо керек. Мунун бардыгы Улан-Батор шаарынын жайгашкан географиялык абалына, аймагына байланыштуу. Шыр континенталдык климаттагы шартта аларда кышкысын абанын температурасы абдан төмөн көрсөткүчтө. Январь айында 40 градус суук көп учурда катталып, жада калса -50 чейин да төмөндөп кеткен учурлар байкалат. Ал эми орто эсеп менен алганда 20 градус суук болуп турганы да бизди таң калтырбай койбойт. Бирок мындай сандарга карабастан бул жактагы суук борбордук Россияга салыштырмалуу оңоюраак кабыл алынат. Албетте абанын кургактыгына байланыштуу. Жогоруда биз белгилеген курч континенталдык климат деп, океандан болушунча алыс, материктин койнунда жайгашкан аймактардагы абанын климатын айтып келебиз. Түндүк муз, Атлантикалык, Тынч жана Индия океандарынын бири да монголдордун борборуна жакын болбогондуктан мындай климат орун алган. Демек океандан жылуулук жетпегендиктен ошондой төмөн көрсөткүчтөргө ээ. Улан-Батордун кышы узак мөөнөткө созулганы менен да айырмаланып турат. Ноябрь айынан мартка чейин уланып, 100 күндөн ашык убакыт бою кармалганына байланыштуу көлмөлөр эрибес болуп тоңгондой көрүнөт. Арабыздагы кышкысын жазды сагынып, жайында кышты сагынган адамдарга мындай шартта кандай болор эле? Очень интересно. Катаал климатына карабай Улан-Батор Монголиянын жашоо борбору. Өлкө калкынын болжолу менен жарымы дал ушул жерде жашайт. Эми бул шаар тууралуу кызыктуу фактыларга токтолсок. Улан-Батор көчмөндөр жашаган планетадагы жалгыз борбор. Шаар 1639 жылы негизделген. Бул аймактагы эң биринчи курулуш Буддалардын монастыры болгон. Улан-Батордо боз үй кварталдары бар. Аякта адамдар эч кандай жылуулук же электр энергиясыз, айтор жаңы шарттары жок эле жашап келишет. Азыркыга чейин көпчүлүк ата-бабаларынын жашоо образын карманат. Улан-Батор чыныгы жалгыз шаар. Башка эл отурукташкан шаар деген статустагы жерлер көбүнчө айылдарга окшош. Бул шаарда Чыңгызханга арналып тургузулган эң чоң жана дүйнөдөгү эң ири ат айкели бар. Анын постаментин эсептебегенде бийиктиги 40 метрди түзөт. Богдо хан уултоосу Азиядагы эски коруктардын бири. Убагында бул жерде Чыңгызхан душмандардан жашынып, өз куралын катканы, андан кийин ал бул тоодо токойдун кыйылышын, аңгуулоону токтоткон деп айтылат. Монголиянын борборунун сууктугунан баштап, шаар тууралуу фактыларга чейин жетип бардык окшойт. Кыш мезгили кычырап турган учурда кайра бул темада сөздү жыйынтыктасак, эң суук деп эсептелинген борборлордун ичинен коңшу Казакстандын борбору Астана шаары 2-нчи орунда. Кээ бир учурларда абанын температурасы 50 градус суукка жеткени белгиленет. Ал эми 3-нчи орунда Исландиянын борбору Рейкьявик болсо, Москва шаары 4-нчи орунда. Достор, каналга жазылып коңгуроону басууну унутпайбыз. Кызыктарды көрүп, көп нерседен кабардар болуп туралы.